Bismillahirrahmanirrahim. Hurmatlı gökbörüçüler, gökbörü sүйүүчүлөрү, muna ошентип көптөн бери күтүлгөн күнүбүз келди. Эми мына ошо финалдык беттештерге күбө болуп отурасыздар. Ар бир иштин башталышы Алланын аты менен болсо береке болот. Кыскача дуабызды кылалы дагы. Иншалла оюнубузду баштайлы. Алла субхана ва тааля ушул оюнубузду ынтымактуу оюнга айландырсын, жакшылыктуу оюнуна айландырсын. Ааламдагы бузукулуктун жок болуусуна Алла субхана ва тааля ушул оюнду себепчи кылсын. Tulparlarımız müdürlüğün bolsun, jigitlerimizin algan ulaqtары qazanға tamam emellengen bolsun. Allah subhanahu wa ta'ala uşun töle bizdi ar dayım uşunday oyun talasında tatnaqay, oyun görgözүүчү bizdin jigitlerimizdi dagı bekemdep, tulparlarında bekemdep, bul jerde güvermanдар dagı baары çın жүрөктөн сүрөп турgan bolsun. Ынтымактын oyunu bolsun. Allahumma inna nes'aluka min khayri ma sa'alaka minhu nabiyyuka wa habibuka Muhammadun sallallahu aleyhi ve sellem ve na'udhu bika min şerri ma sta'adaka min nabiyyuka ve habibuka Muhammadun sallallahu aleyhi ve sellem ve entel musta'an ve aleykel belâg ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil ve sallallahu ala nebiyyil kerim ve ala alihi ve sahbihi ve atba'i ve ehli beyti ve ummeti ecma'in. Amin. Berahmetike ya erhamer rahimin. Amin. Abdülbaki Namılda Allah razı olsun sizge. Şuna rahmat Mınakey. Mınakey oyun baştaldı. Hurmatlı көпкөрү күйөрмандары туура менин жанымда убакытты баарын засекать этип карап турушат. Ал эми ортодогу калыс болсо Эсеналиев Алтынбек көп жылдан берки Бөрүлү командасында ойноп жүргөн. Андан кийин ортодо башкы калыс болуп жүргөн мынакей Эсеналиев Алтынбек тажрыйбалуу калыс. 9-катар санында Жолдошбек уулу Баха 1993-жылкы минген аргымагы Тору. 10-катар санында Шактарбек уулу Элдияр 91-жылкы минген аргымагы полковник. 11-катар санында Алыкулов Изат 1995-жылкы минген аргымагы мажор. 12-катар санында Таалайбек уулу Турат 93-жылкы минген аргымагы резвый. Бул эми ысык ата командасы болду. Команданын тааныштырып кетейин. Аламидинде 1-катар санында Алсейитов Мирлан 1979-жылкы минген аргымагы Каракош. 2-катар санында Нарымбек уулу Данияр 1988-жылкы минген аргымагы Максимус. 3-катар санында Осмонкулов Атай 1987-жылкы минген аргымагы Акжол. 4-катар санында Акылбек уулу Азамат 1991-жылкы минген аргымагы Дада. 5-катар санында Бакбаев Айбек 1990-жылкы Стрела минген аргымагы. 6-катар санында Касымов Тилекмат 2002-жылкы Алато минген аргымагы. Мынакей жаш балдар көрүп атасыңар жалаң 2090. 7-катар санында Адиспек уулу Адилет 90-жылкы минген аргымагы Байтек. 8-катар санында Аскаров Калмырса 94-жылкы минген аргымагы 5 күнгөй. 9-катар санында Эркинбеков Шамил 98-жылкы минген аргымагы Орлик. 10-катар санында Рашбеков Куатбек 92-жылкы минген аргымагы Мираж. 11-катар санында Кудайбергенов Азиз 90-жылкы минген аргымагы Адуванчик. Ал эми 12-катар санында Анарбек уулу Анвар 91-жылкы минген аргымагы Сайго. Команданын жетекчиси Курманалиев Мирлан, ал эми команданын тренери Смакеев Адис. Мынакей айтай кеткиче ортодо мен сиздер менен тааныштырганча жеке болгон экен. Бул жерде эми айтып кетейин, эки команданын тең ана башчылары Шекетов Эрмекти билесиңер. Канча жылдан бери ушул Көкбөрү жүргөн Сарыөзөн командасында ойногон, Кыргызстан курама командасында ойногон, жана ошондой эле Аламидин командасындагы ана башчысы Алсейитов Мирлан экөө тең тажрыйбалуу мыкты капитандар. Мынакей ортодо oyun кызуу талаш жүрүп жатат, жеке. Эми кимдиши кайсы команда күчтүү болсо, даяр болсо, даярдыгы мыкты болсо, ошол команда ийгиликке, жеңишке жетет деп ойлойбуз. Мынакей менин жанымда аксакалдар сурап атат.
сары команда, сары түстөгү, сайвиз өң түстөгү өң бул Аламедин району, Аламедин командасы. Ал эми көк түстөгү мынакей Ысык Ата району, Ысык Ата командасы. Ушул мынакей бүгүнкү оюнду башынан туруп, ушул оюнду уюштуруп, Чүй облустук Көкбөрү федерациясы башында турган президент Райымкулов Бактыбек Кемелбекович баштаган өзүнүн 40 чоросу менен жана ошондой эле ыйгарым укуктук өкүлү акимчилиги менен бардыгы бирге ынтымакта ушундай жакшынакай мынакей Чүй элине Сары Өзөн Чүйгө ушундай жакшынакай Чүйдүн чемпионатын биринчилигин өткөрүп, жыл сайын өтүүчү кылып, Кудай буйруса. Алтынбек Эсеналиев, башкы калыс. Алтынбек, мындайраак туруп коесуңбу? Камерага сенден көрүнбөй атат дейт, көлөмүңөн. Суранып атышат. Кичине ортого туруп алып турсаң. Мынакей катуу кызуу таймаш болуп турат. Азыр бир саналуу убакыттардан кийин мен биздин Көкбөрү федерациясынын комментатору, ошондой эле ошол Көкбөрү кино тасмасында дагы тартылган ошол өзү Тамада Шатемиров Ерлан деген биздин Көкбөрү федерациянын комментаторунун азымына өткөзүп берем. Келип калды, Кудай буйруса. Мынакей анаңча айткабыт өдөгече улакты базып 6-чы катар санындагы Ысык Ата командасында Шайлообек уулу Тариел 96-чы жылкы минген аты Торка дейт. Мынакей азыр 11-чи катар санына өткөрүп берген экен. Аут болду. Эми ортодо калган билек биздин таш билек жигиттер, жүрөгүндө оту бар, жалыны бар жигиттер мынакей билесиңер Көкбөрүнү тартат. Көкбөрү бул эми кылым карыткан оюн, кылым карытар оюн. Көкбөрү биздин ата бабабыздан кылымдан кылымга мурас катары калган биздин улуттук оюнубуз. Биз бир мактанчу, даңазаланчу оюнубуз бул Көкбөрү. Ал эмесе мен биздин комментаторубуз Шатемиров Ерлан мырзага өткөзүп берейин. Мынакей Ерлан. Ой, рахмат. Тилек башкы калыс Тилек Урманбетовго рахмат. Аман эсенсиңерби, урматтуу Көкбөрү сүйүүчүлөрү, Көкбөрүнүн күйөрмандары, урматтуу Көкбөрүчүлөр, Көкбөрү жааты, Көкбөрү жааматы. Ошентип финалдык беттешүүгө дагы келип жеттик. 3-4 орунга болгон беттешүү Аламедин Ысык Ата командасы мына сонун даярдык менен оюн таласында оюн жүргүзүүдө. Аманчылыктын аркасынан, эсенчиликтин эсебинен иш алкагында жекеме-жеке эсеп саны ачыла элек. Алгачкы 7 минута бүтүп 8 минутага баратат. Жалпы жону менен Тилек айтып кеткендей, башкы калыс Чүй чемпионатында башкы калыстыгын көзөмөлдөп, федерацияда ат үстүндөгү атмээрлик атадан малага өтүп келе жаткан мураска жакшы салым кошуп келе жаткан эр азаматтардын бири Тилек Урманбетов башкы калыстыгын көзөмөлдөп атат. Эсеналиев Алтынбек оюн таласында мындан артык жараткандан эмнени сурайбыз? Аманчылык, ыйман, ынсап, аманчылык жана ушу күнгө чейин 3-чү күн Аламедин командасын мына ойнотуп аткан ортодогу жал менен Атай, ал эми Ысык Ата командасынан 2-чи номердеги Мика Калыбек уулу 2000 жылкы экөө жекеме-жеке Чүй чемпионатында экөө мыкты ортодон оюндарды көрсөтүп келди. 2-чи номер Калыбек уулу Мука алды. Чийинден чыга элек эреже боюнча. Оңдоду, басты Мика. Эми Атай жакшы эле иш алкагында аракет кылып атат. Чыкты ортодо 8-1 киргенге окуу бар. 8-чи минута 20 секунда айландырып амал издеп атат. Мына финалдык беттешүүдө 3-4 орунга болгон беттешүүдө Текенин салмагы Тилек башкы калыс айтып кеткен Тилек Урманбетовдун салмагы боюнча 32,5 килограмм. Оюн таласында
Дагы эле болсо оюн жүрүүдө. Азыр эми аутка чыгып кетеби, кетпейби азыр байкайбыз. Мындай ыкмада иштетилип чыккан тактика боюнча аутка сүйрөп чыкканга аракет кылышат дегенче болбой аутка чыгып кетти. Жекеме-жеке. Финалдык беттешүү деген оңой эмес. 8 команда катталган. 8 команданын ичинен электен өтүп келип, мына финалдык беттеши 3-4 орунга болгон беттеши 20 мүнөттөн 2 тайм башкы калыстын жакшынакай иш алкагындагы команда жетекчилери менен чечкен финалдык беттешүү. Жакшы, сонун ортодон чыкты. Esep açıla elek. 11. minuta бүтүп 12. минутаны чапчып калды убакыт. Эмен финалдык беттешүү дегенден өзүңөр билесиңер, урматтуу көкбөрү күйөрмандары. Турбаш керек, ойлонбош керек. Түнү менен бири-бирин коён жатагына чейин жакшы билген. 50 секунда эсеп саны атыла элек. Албетте алгачкы ак жолтой упайды ачып алалы деп иш алкагында аракет кылып атышат. Эки команда тең. Эми Белегат майданында мына 3-күн Кудай буйрса Чүй чемпионаты кыш мезгилинде өтө турган улуттук мурас оюнубуз, тайгазан оюнубуз көкбөрү жакшы өтүп атат. Талайбек уулу Турат, Касымов Тилекмат, Тилекматты көздөлө көнүп калды 2002 жылкы. Алмашылды 2 номердеги баягы эле Калыбек уулу Мика. Акжал Нарымбек уулу Данияр менен Калыбек уулу Мика ортодо. Мынау жекеме-жекедеги тулпардын ойношу, аттын үйрөнүшү, жекеме-жеке турганы тайгазан оюнда билесиңер 70%ды чечет. Ошондуктан көп жекеме-жеке былтыр мен калп айтпасам 2 жыл мурун Касиеттүү көл жергесинде Мирлан Сраждиновдун демилгеси менен ушул жекеме-жеке жакшы беттеши оюн өткөздүк элек. Ортодогу жекеме-жеке аттарды өстүрүү максатында автору Мирлан Сраждинов эсиңиздерде бар чыгар, YouTube'дан эле көрсөңүздөр болот. Жалаң ортого тура турган тулпарларды жакшы ойнотуп алганбыз, андан кийин эмнегедир бир токтоп калдык. Кайра алышыбыз керек. Мыкты оюндардын бири болчу. Жекеме-жеке деген ысым менен сонун аттарды баамдаганбыз дегенче болбой Ысык Ата командасы чабуулга чыкты. Мика Калыбек уулу алдага түгүнөй момундай иш алкактын бардыгы эми карап турган оңой бизге. Бирок ат үстүндө мынабу кааргачыланып да калды текебиз, кичине 32,5 боло турган болсо бир салмак кошот. Албетте баткак, суу, каар аралашканда 33 килограммды чапчып калышы ыктымал. Атында Чүй федерациясы менен Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Чүй облусунун ыйгарымдуу укуктуу өкүлү Мияров Мирбек мырза менен Жогорку кеңештин депутаты, Чүй облусунун Көкбөр федерациясынын президенти Райымкулов Бактыбек Кемелбекович. Эки көздүн карагинде эки мырза баарыбыздын башыбызды бириктирип, мына жакшынакай Чүй жылда өтө турган Чүй чемпионатын дагы быйыл декабрь айында сонун убакытта коюп беришти. Рахмат. Федерациянын атынан, элдин атынан, көкбөрүчүлөрдүн, жетекчилердин атынан чоң ыраазычылык билдиребиз.
Алтын сарыға жар саламын барың уқ дегендей бірін қалбай. Hazır 3-4 орын. Жиынтықта болса ғана атшылыш аземінен кейін 1-2 орынға болған беттеші. Аға кейін бүгін айыл арасындағы мынауы Тайқазандың өзегі болған Жерулақ, Қырғыз Жерулақ өтмекші білесіңер. Қырғыз Жерулақтың мекені чүй десем мен жаңылбайым. Мынау Дарбазаның түйінде, Белегат майданының Дарбазасының түйінде Марлис менен Насырбек деген мырзалар қаттаудан қабылдап атады. 12-ге чейін қаттаудан қабылдайды. 12-ден кейін қаттау тоқшқы қалысты өтіп жүрген мықты тажирбалы Бөрлүнүнүн түпкү тамырындағы өзөгүн түзгөн Алтынбек Есенәлиев ойын таласында ортодон алжа-булжа кере тартуу есеп саны ачыла элек. Birinci тайм ысык ата Аламүдүн командасы чүй чемпионатынын сапары байсалдуу болсун деп ак бата менен жакшы иш алкак менен мына 3-чү күн Кудай буйрса Жерулак, Кыргыз Жерулагындагы чүй чемпионатка кошуп кеткен үчүн дагы ыраазычылык билдиребиз. Албетте Жерулакта билесиңер техниканы курчтугу Жерулактан башталат дегенче ысык ата командасы чабуулга чыкты. Ортодон чыкты, кылкылдаган боюнча баратат, амал издеп атат, өткөзүп алды. Пас алды көк ат менен. 11 номер Алыкулов Изат пас алды. Эми пас алганы менен муну кандай аркалап кетет болдук, азыр оюн көрсөтөт. Аламүдүн жакшы кийип атат, аутка сүрүп чыкканга аракет кылып атат. Жакшы билгендиктен кимиси кайсы жерге жеке дем болобу, нападениядан болобу, чабуулчулук кайсы максаты күчтүү экенин экөө бири-бирин мыкты билет. Жеке 30 секунда қалды. Биринчи таймдын аякташына 25 секунда қалды. Ысык ата алаңгыча болбой басты, оңолорго жакшы оң такымга басты, ыкшады. Эми азыр бирок тилекке каршы 10 секунда қалды. Убакыт деген биз элебеген чоң бир байлык. 5, 4, 3, 2, 1. Стоп. Биринчи тайм аякталды. Бирок эмгек такымда калды. Бул дагы жакшы. Маңдай тер таманакы менен жакшы ортодон алып чыктың эле. Ошентсе мына башкы калыска маалымат берди. Тыныгы жок. Дароо эле баштайбыз дедик. Алгачкы кайра экинчи таймдын секундалары кетти. Жерде старттан кайрадан экинчи таймды баштайбыз. 3-4 орунга болгон чүй чемпионаты. Сарызөн бетегели чүйдөй кенен бололу деп бекер айтылбайт. Алды Мирлан. Мыкталды. Эми оюн талаасын көздөй бура тартып баратасың Мирлан Алсеитов. Силкип туруп оңдоп алды, тажрыйбасы бийик. Нечен ашууну ашкан Мирлан. Сонун токтоп бердиле. Сонун старттан сонун алды эле. Аламүдүн командасынын капитаны, акыл насаатчысы Алсеитов Мирлан Каракуш. Эми мынауында кандай жанагы катачылыкты жоюймбу деген боюнча баратасың. Давай бара келди. 1 минута 30 секунда.
Alamüdündün aksakalı, kınынан zorluğan 40 yaş mına gelip kaldı. Mirlan kol götürüp koy. Bara geldi. Alseyit tacirba büyük degen uşunu aytsak bolat. Alseyit Mirlan 1. minuta 30. sekunda esep sanı 1-0. Ketти kандай olup ketти dep. Eme oyunun derecesi boyunca hazır oyun öte kurç öte turgan pozitsияга келди. Анткени алгачкы биринчи эсеп ачылды. Komandanın kapitandығын мыкты ишалгагы менен көрсөттүң Алсейит Мирлан, мына айтып кеттим 79-жылкы. Эки команданын капитаны качанкы жер каймактагандагы көк бөрүчүлөрүбүздүн сыймыктарынын бири Шекитов Эрмек жана Алсейит Мирлан. Стартта жерден козголбой жатат экен. Эми Алтынбек Эсеналиевдин чечими боюнча оюндун шарт эрежеси боюнча ортого жекеме-жеке көк бөрүчүлөр жаңыланууда. Шактарбек уулу Элдияр ортого эңкейип атат. Көк түстөгү Ысык Ата командасы. 11 номердеги Кудайбергенов Азиз 90-жылкы. Адуанчик дейт. Эми мен сиздерге айтып кеттим, көк бөрүчүлөр, көк бөрү күйөрмандары. Мынау Манастын 3 илтегиндеги эмне деген 500 ысымдан ашуун сонун ысымдарды иликтеп группаларга жибергенбиз. Ошол Манастын 3 илтегиндеги мыкты камбарата пир тулпарлардын ысымдарын койсоңуздар, Кудай буйурса. Анткени дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына барып калсак, мына Путин деген аттар толуп кетти, билесиңер. Ана Владимир жаныбызда орса мен кантип Путин деп айтам мисалда. Ушул жагын эске алсаңыздар. Инжектор деген, чайник, кефаль дегендерди алсаңыздар, мына Адуанчик, Манастын 3 илтигиндеги сонун ысымдар бар. Ошону эске алсаңыздар, Манасчыларга кайрылсаңыздар деле болот. Мына бизге кайрылсаңыздар, район жетекчилерине группага жиберип коебуз. Мыкты ысымдар бар. Мага жакшы маалымат берип атышат, мен жаныма келип. Эгер мен кыңгырыгыш укпасам эле, мына мен далилдеп алдым. Ысык Ата командасы, Ысык Ата районунун курама командасы, Ысык Ата Көкбөр Федерациясынын президентинин атынан финалдык беттешүүдө канча улак, канча упай ачсаңар, ошол упайларга 10 000 сомдон кетип атат. Ысык Ата Көкбөр Федерациясынын президентинин атынан, жетекчилигинин атынан. Ошону менен аутка жири тартуу менен сүйрөп чыгып кетти. Жараткандын ушундай сонун илебине намбышып, жай мезгилинде сыдырым жел согуп турган, тоо жамынып келген дүйнөгө кыргызга ушундай сонун жараткан Алла өзүнүн жер энесин ыйгарып берген экен. Мынау теректерди жашылдандыруу бардыгы ошол майор байкебизди билесиңер. Үй бүлөсү менен ушул жерде ар бир талын карап, сонун жашылдандырып, ушул жерди өнүктүрүп кармап сактап турганына чоң ыраазычылык билдирели. Майор байке, үй бүлөңүз менен, небереңиздер менен, уул келин кыз күйөө менен, ата журт, эли журтуңуз менен бар болуңуз.
Kırgız жер улакка каттоодон өткүлө айыл арасы. Дарбазанын түбүндө Марлис менен Насырбек каттоодон өткөн 1 саатка жетпеген убакыт калды. 12ден кийин каттоо жабылат. 12ден кийин каттоо жабылат. Ошондуктан жер улак айыл арасы. Жекеме-жеке есеп саны 1-0. 8 команда катталды, 8 райондон, Чүй обласынын ичинен. Мынау жюри калыстоон кеңейтүү максатында ар бир аймактан бирден калысты тизмеге алганбыз. Дегенче болбой жекеме-жеке. Ортого деген убакыт ченемдүү, бардыгы Көкбөр Федерациясынын Салымбеков Аскар мырзабызга ушул күнгө чейин таштап кеткен мынау жакшы мурас оюнубузду ата бабабыздын арбагына тазим этишибиз керек. Сонун кылып бизге өткөзүп берди. Биз ушундай өнүктүрүү максаты менен Көкбөрү менен ааламга жар сала турган, Көкбөрүнүн аты үстүндө көргөндө кыргыз деп тааныта турган дүйнөлүк аренага жеткизгенге биз милдеттүүбүз. Анткени ата бабабыз бизге берип кеткен улуу мурас биздин колубузда. Биз да ушундай кылып кийинки муунга таштап кете бере турган жалган дүйнөдөгү мурасыбыз ушул. Эми убакыт болсо 10-минута 40-секунда. Есеп саны 1-0 азырынча. Алдыда дагы жарым убакыт бар. 20 мүнөттөн 2 тайм. 10-минута 50-секунда. İzat geliyor. Жакшы келатат. Жакшы оюнду кырсыгы жок мына. Ыр-чыры жок. Көкбөрүчүлөр ат жалында аманчылык, эсенчилик менен. Аутка чыгып кетти. Осмонкулов Атай Акжалды билесиңер, таанымал. Жекеме-жеке. Шекита Ермек ортодо. Касымов Тилекмат, Шекитов Ермек. Ермек, өзүм чыгайынчы деген экенсиң. Болду, өзүм аттанайын, өзүм бир чыгып жаштыгымга бир кылчаяйын деген экенсиң Ермек. Ой, бара келди Ермек. 77 жылкы калчаңкы Шекитов Ермек. Бар бол Ермек, ортодон алып чыктың мына. Сүрөн жарашса качыр дагы тулпар болот деп бекер айтылган эмес. Ошентсе дагы сүрөн жарашса дагы карылык алыс кетип жаштыкка моюн сунасың. Жаштыктын тулчокусу сенсиң Ермек, баратасың мына ортодо алып чыккан ишалкак, маңдай тер, таманакы баратат, өнөктөштөрүң менен бир муштумдай жумулуп кылкылдап баратасың. Эми эч ким жок. Бара келди. Муну бара келди деш керек. 14-минута. Sarı yiyor. Üpün güzel işte de o. Alo.
Ekинчи чечүүчү таймдын 5 мүнөтү калды. Esep sаны 1-1. Sarı istedi odan ben seni. Авайлағыла ат салғанды көзөмөлдөп, 2 ат менен. 9-чы номер Жолдошбек уулу Бака. 93-чі жылкы чапкан аты Тору дегенче болбой. Oyun talasında çığa eкен жерде, oyun talasında. Esep sanı 1-1. Finaldык беттешүү, 3-4 орунга болгон беттешүү. Чүй чемпионаты Белек аймагы ат майданында мына 3-чү күн Кудай буйрса, сонун чүй чемпионаты мыкты болуп атат. Жакшы болуп атат. 1-1 дегени менен Ысык Ата командасы 10 000 сом капчыгыңыздарда турат. Ысык Ата районунун федерациясынын жетекчилигинин атынан 10 000 сом бара келди. Мирбек мырза мына мыктылык марттыгын жетекчилигин мыкты өтөп атат. Жанагы айткан боюнча. Кыргыз Жерулак дарбазанын түбүндө Насырбек деген жигит каттоодон алып атат. Жерулакка каттоого өткүлө 12ден кийин каттоо кабылданбайт. Жар салайын бирин калбай баарым. Жерулак мынау дарбазанын түбүндө каттоо өтүп атат. Жерулакка айыл арасы катталыңыздар. Elçi uktava elçi. 17-ci minutta бүтүп 18-ci minutaga баратат. Esep sаны 1-1. 1-1 болгону менен Ысык Ата райондун курама командасынын капчыгында 10 000 сом турат. Ысык Ата райондун федерациянын жетекчилиги Мирбек мырза мына айттырды. Esep 1-1 болгону менен капчык 10 000 менен айырмаланып турат. Эгерде 10 упай салсаңар 100 000 сом турат силерде. Ар бир салган улаңарга 10 000 сомдон. Ысык Ата районунун федерациянын жетекчилигинин атынан Мияров Мирбек мырзанын атынан мына ушундай. 2 минута калды таймдын аякташына. Улаңыздарга алты сырга убакыт менен эсептешип койгула. 18-ci minuta 45-ci sekunda 1-1. Geldim. Akırkı minuta. Gittiler kazanga. Finaldık bettеши çiğ çempionatı. Akırkı minutanın akırkı sekundaları. Bir tane kazandı gözdeyi bettep kaldılar. Finaldık bettеши 3-cü, 4-cü. Erkek. Gol. Sanaldı ve Altınbek. İşte. Esan Ali ikinci seçimi çıktı ve akırkı 25 sekunda kaldı. Esep sanı Altınbek esep sanaldı ve bara geldi. 2-1. Avaylagıla. 10 sekunda kaldı time'dan ayaktasına. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Vakit degen biz elegen çoğun bir baylık. Rahman. 2-1 esebinde Ысык Ата районунун курама командасы чүй чемпионатында мына ушундай. Eң көп көрүүчүлөр, элибиздин жыртыбыздын атабабыздан калган улуу оюнду урматтап, ата-бабанын армагына деп, келечектин кеңдигине деп, жаштардын жолуна деп аткарган милдетиңер
Oyunlar kut bolsun, jеңишиңер kut bolsun. Biz sizlerdi kollayız. Bar bolgula, bay bolgula, bir bolalı. Amin. Oy bara geldi. Mına